Тоң районуна караштуу Насырдин Мамбетов атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин башталгыч класстын мугалими Токтокунова Бейшегүл Ороховна 2-класс. Саламатсыңарбы балдар? Алтын эрежени кабыл алалы. Биринчи, үйгө олтурабыз. Экинчи, колубузду самындап жууйбуз. Үчүнчү, күнүгө ушул убактан кечикпей экран алдында олтурабыз. Тапшырманы так, туура аткарып, эжебизге жөнөтөбүз. Бүгүн бизде тарбиялык саат. Тарбиялык сааттын темасы телефон менен сүйлөшүү. Тарбиялык сааттын максаты телефонду туура пайдалануу. Коомдук жерде өзүн алып жүрүүгө үйрөнөсүңөр. Үчүнчү, адептүүлүккө, сылыктыкка, боорукерликке багытталасыңар. Бүгүнкү сабагыбызга балдар жагымдуу маанайды тартуулап алалы. Жагымдуу маанайдагы быйтыкчаларды туурайбыз. Азаматсыңар. Телефон шыңгыраганда дароо алып жооп берүү керек. Эгер өзүң телефон жанында отурчу адамга чалсаң, ал 3-4 шыңгыраганга чейин албаса, демек ал чыгып кеткен же зарыл иши менен колу бошой албай жаткан болот. Эгер бирөөнүн үйүнө чалсаң, 6-7 жолу шыңгыраганча күтө тур. Себеби ал бир жумуш менен алек болуп, же ашканада жүрүп жетише албай калышы мүмкүн. Эгер номерин так билбей чалып алсаң, сиздин номериңиз кандай? Сиздин номериңиз мындайбы? Мен кайда түшүп калдым? Деген өңдүү суроолорду бербе. Бирөөгө телефон чалсаң, же ал сага чалса эч качан ким бул? Ким менен сүйлөшүп жатам? Деген өңдүү суроолордон баштаба. Адептүүлүктү сактап, мен угуп жатам, же ал киши жок эле, мен жардам бере алар бекем деген өңдүү суроолорду бер. Ишке тиешеси сөздөрдү кошо берүү, себепсиз узак сүйлөшө берүүнүн кереги жок. Себеби ушул убакта балким бирөөлөр иш боюнча чалып, номерди ала албай жатышы мүмкүн. Үйгө тапшырма. Телефондун пайдасы жана зыяны жөнүндө класстер түзүү келүү. Саламатта калгыла.